Көгарт айылды кеңешинде эл ишенимине ээ болгон депутаттардын жетөөсү аял. Мыйзам боюнча биринчи уюштуруу сессиясын алып баруу мындагылардын эң улусу 61 жаштагы Батман Чойбековага буйруду. Регламент кабыл алынган соң депутаттарга күбөлүктөр жана төш белгилер тапшырылды. Эми алар расмий түрдө айылды кеңештин депутаты статусуна ээ болушту. 10 апрелде биздин Жалал Абад областында 4 кеңеште депутаттарды шайлоо болуп өттү. Токтогул шаардык кеңешинде, Ташкөмүр шаардык кеңешинде жана Аксы районунун Каражыгач айылдык кеңешинин депутаттарын жана Сузак районунун Көгарт айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Мына шайлоо өтүп, жыйынтыгы чыкты. Депутаттардын эң кичүүсү 25 жаштагы Айбек. Анын белгилөөсүндө айыл аймакта мыйзамсыз жер бөлүштүрүү көрүнүштөрү бар. Буюрса эми ал андай маселеде өзүнүн туруктуу позициясын жеткире алат. 2 жыл мурун жер берилген. Айыл өкмөттө жер берилген. Ошондо мен талаада жүрүп көргөм, көп жерлер мыйзамсыз берилген. Көп адамдыкын ала албай коюшту. Карапайымдарга жок эч нерсе. Жалаң эле ушу бай, ошого окшогон адамдарга берилип жатат. Ошолорду элге такчана түз жеткирүү. Кезек айылдык кеңештин төрагасын жана орун басарын шайлоодо. Жабык добуш берүү менен талапкерлигин көрсөткөн 2 депутаттан Азамат Элназаров көп добуш менен төрагалык милдетти өзүнө алды. Негизинен бизде бюджет боюнча бизде эң асылында Көгарт айыл өкмөтүнүн бюджеттин булагы бул айыл чарба багытынан келет негизинен. Ошондуктан биз биринчи очередь эле айыл кеңештин депутаттары менен бардыгыбыз биргеликте ушу айыл чарбасын өнүктүрүү максатында бардыгыбыз өзүбүз сүйлөштүк. Андан кийин инвестиция тартуу боюнча мына ушул күнгө чейин дагы иштеп келе жатабыз инвестиция менен. Бул ара өкүлдөр менен, истим гранттар менен иштеш азыркы күндө бардык айылдын жерлерин, көчөлөрүн жана ичүүчү суу боюнча бардык проекттер менен ушул күн иштеп келе жатабыз. Айыл аймактагы көйгөйлөрдү көтөрүп, анын чечүүнүн жолдорун сунуштоо жана аткаруу милдети эми депутаттарда. Анткени аларда элдин жүгү жана ишеними бар. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Сузак району.